Саламатсызбы, урматтуу биринчи байлык ден соолук подкастынын көрөрмандары. Бүгүн биздин конокто доктор уролог, акыркы кезде көп кездешүүчү заара Таштар оорусу. заара таштар оорусу жөнүндө бизге кенен айтып берет. Урматтуу Амантур, сиз кыскача өзүңүз жөнүндө айтып бересизби? Канча жылдан бери ушул проблема менен алектенип жүрөсүз? Азыр кайсыл оорулар дарылайсыз? Кандай методикалар менен? Менин атым Амантур. Мен уролог. Мен 2015-тен бери урологияда иштеп жүрөм. Анан биздин урологияга заболевания почек, мочеточника, табарсык, простата, анан органов мошонки кирет. Ошонун ичинен бүгүнкү темабыз боюнча, заара таштар оорусу боюнча. Заара таштар оорусу бул эми ким ооруган болсо алар сразу эле түшүнүшөт. Бирок билбеген кишилерге мындай кандай түшүндүрсөм, бул мочевыделительный системадагы таш пайда болгону кез. Сиз айтпадыңызбы сразу эле билишет деп? Макул эмес элем. Көбү билбейт каягында бөйрөк экенин, каягында боор экенин, анан жана иррадиация деген да бар эмеспи? Мүмкүн жүрөгү ооруп атат деп ойлойт. Туура. Айтып берсеңиз, кандай таштар болгондо кандай белгилер болот биринчиден? Если таш чыгып, бөйрөктөн чыгып, түшүп, мочеточникке түшүп аткан кезде почечный колика деген болуп калышы мүмкүн. Бул оору өтө мындай катуу оору болот да, ошондуктан Оорутат. Катуу оорутат. Катуу оорутат. Анан бир жолу почечный колика болгон адам ал эч Унута башка албайт. оору менен Унута албайт, не может сравнить. Бул оору почти жана родовой деятельностька жакын деп айтсак болот. Если чыныгы айтканда, бул Аны ташты эркектер билбейт да, родовой деятельность. ошол кезде билип деле калышы мүмкүн. Эмне үчүн? Потому что таш чыгып атканда биз урологдор мындай тамашалап коебуз, бул роды депчи. Жакшы. Таш анткени мындай чыгат да бизденчи. Анда ошо айтып кетпейсизби? Аялдар көп ооруйбу же эркектер көп ооруйбу? Деги эле вот Кыргызстанда ошо статистика боюнча кандай же дүйнө жүзүндө кандай ушул жөнүндө да? Если статистика боюнча айтсак, негизи Азия жакта, Өлкөлөрүндө, Азия өлкөлөрүндө 3% болуп калышы мүмкүн. Европада статистика 5-8% деп айтып атат. В сравнении с башка оорулар мененби? Жок, именно вот распространенность мочекаменной болезни. Анан жана Аравийский полуостров жактарда, араб культураларда, аларда 20%ке чейин болуп калышы мүмкүн. Негизи бул мочекаменная болезнь биз деле көбүнчө население өсүп атат да. Ошо өскөн сайын бул оору деле чогулуп көбөйүп атат. Демек, эмне менен байланыштуу экен? Мүмкүн араб өлкөлөрүндө башкача тамактанат, башкача дем алат же суусу башкачабы? Негизи причиналарды мындай айтсак көп, анан точно ушул причина деп айтыш кыйын. Негизги Теориялар бар да, кыскасыча. Биринчиден бул климато-географическая теория. Мисалы үчүн жана араб культураларда мындай да пример бар да, если мисалы үчүн менимче башка мындай оорубаган киши ысык жерге барган болсо, риск мочекаменной болезни көбөйөт да. То есть ошол жерден обострение болот экен, же Обострение эмес, пайда болушу болушу болуп калышы мүмкүн. Ушундай бир теория бар. Экинчи теория бул жанагы адам суюктук аз ичкенги. Биз канчалык суу аз ичсек, ошончолук биздин заарабыз концентрированный болот да, кыскасыча. Если концентрированный болсо, алар чогулуп бири-бирине жана кристаллдар чогулуп ташка айланып кетет. Ошондой экинчи теориясы бар. Үчүнчү теория, конечно, генетический теория. Тукум-коочулук, ата энесинде болсо, анда ошондой болот. Тоже мындай интересный бир мисал бар. Мисалы үчүн бизде Баткен, Жалал Абад райондордо мындай көп да. Кездешет. Көп кездешет. Анан мисалы үчүн аяктан Бишкекке, Чүйгө, Таласка көчүп кетип, анан балдарында мындай именно характерный баткенский же жалалабадский таштарды тапсак болот. Катуу таштардычы. Анда ташынан билсе да болот экен да, состав камня. Эми аны точно
кандай айтсак, Это научный гипотеза, гипотеза. да, пока Туура гипотеза, гипотеза деп Даша. айтсак болот. Эми ушул ооруда сиз айтып кеттиңиз, аябай катуу оор өйткөн аялдардын төрөгөнүнө окшошуп кетет Ооба. экен да оорусу депчи. Менин билишимче мынакей ошол кезде скорый чакырат биринчи эле ушундай катуу оорудан скорый келип Ооба. туруп баягы предварительный диагноз коюлат дагы. Андан кийин кандай? А, Скорый келгенде, конечно, бул жана жүрөк оорулары менен Дифференцировать этиш керек, дифференцировать этиш керек М. да. Мисалы үчүн сол жакта болсо, оң жакта болсо яичник жана гинекологический острый животтор М. менен биз адашып калышыбыз мүмкүн. А, Явный мындай характерный причиналардан бул жана поясничный мындай бөйрөк жактардагы оору, катуу Мгм. оору, экинчиден жанагы заара өңү өзгөрүлүп калышы мүмкүн. Мгм. Сөзсүз кан аралаш болуп калышы мүмкүн да. Ошондо Гематурия, да? Мгм. бул аныкташ үчүн бизге биринчи очередте УЗИ жардам берет. Бул аябай мындай безопасный, кандай айтсак, жеңил метод да. Ташты УЗИ аныкташ үчүн. диагностика. УЗИ диагностика сөзсүз. Экинчи рентген, конечно. Рентген бул мындай өзүңөр билесиңер, облучениясы бар, мындай негативный моменттер бар да, ошондуктан биз баарына УЗИ сунуштайбыз сөзсүз. Үчүнчү мындай компьютерный томографияга эметсек айтсак болот. Почему? Потому что компьютерный томография эң мындай точный метод деп айтсак болот. Бирок анын баасына караштуу мындай моменттер бар да. Түшүнүктүү. Ошондуктан көбүнчө УЗИ диагностиканы сунуштайбыз биз сөзсүз. УЗИ тест да болот, Тест болот, жана туура. компьютерный томографка караганда арзаныраак болот экен да. А компьютерный томограф баягы более точно көрсөтүшү мүмкүн. Ооба, Кээ бир жерлерде экөөнү тең жасаш керек, мажбур болуп калат да, когда туура. диагноз коюлбаганда. Мисалы үчүн жана операцияга уже даярдап келатканда бизде эми кандай айтсак, бүт эле бөйрөк бири-бирине окшошо бербейт да. Кээ бирде жана туаса деп коет, ошондойлор болуп калышы мүмкүн. Ооба. Таштын расположениясы керек болгондо бизге плотность керек да ошол таштын. Мгм. Жана плотныйраак ташка мындай башкача лечение кылыш керек. Эчи жумшагыраак болсо башкача лечение кылсак болот. Ошол плотность менен размер эң главный показатель бизге. Кайсыл убакта хирургический баягы аны ташты алыш керек, же болбосо консервативный, же болбосо дары менен алса болот, ошондо айтып кетесизби? Консервативно бул 5 миллиметрге чейин таштарды аракет кылсак болот. Анткени эмне үчүн аракет кылсак болот? 5 миллиметровый таш чыкпай деле калышы мүмкүн. Но мындай литература айтканы боюнча, статистика боюнча 5 миллиметрге чейин чыгыш керек сөзсүз. 5тен жогору көпкө туруп калган таш, ал таштар, конечно, инфекционный осложнение берип калышы мүмкүн. Анан көккө чейин жана биздин түтүкчөлөрдү кысып калган болсо, тыгылып калган болсо, анда бөйрөккө мындай зыян келтирет аябай элечи. Ошол кездерде биз жана хирургиялык жол менен жардам бергенге аракет кылабыз. Демек, дагы бир суроо, көбүнчө биздин азыр эми интернет маалыматтын булагы эмеспи? Анан ал жерде БАДы дейт, чөптөр, дагы башка бир дарылар менен же башкача бир массаж менен чыгарса болот дейт. Ошого көз карашыңыз кандай? Биздин көрүүчүлөргө ошону айтып кетесизби? Негизи биз доказанный дарылар менен иштегенге аракет кылабыз. Анан чөптөр боюнча бул айта албайбыз, анткени мындай доказательный база статьялар азыраак да, можно сказать, жок. Ошондуктан аны айта албайбыз. Мындай консервативный жагынан бизде анча мынча дары дармектер бар. Ошолор менен мындай жеңилдеткенге аракет кылабыз, жардам беребиз да ошолор мененчи. Бирок айткандай эле Обезболивающий или? ооба, обезболивающий, противовоспалительный, анан жана түтүкчөнү расслабление кылып, ташты жеңилирээк чыкканга жардам бергенге. Жакында мындай маалымат мен дагы уктум. Мисалы, ошол таштын составы көбүнчө минералдан турат, кальцийден турат, жана башкалардан турат, көбүнчө кальцийден. Ал эми рекламада өтө эле
кальций ичкиле деген реклама көп эмеспи? М. Ошо минералдарды реклама кылуу кандайча таасир берет? Ошо боюнча барбы эме? Э, Мындан деле жана айтып кеткендей эле причина көп да. Мисалы үчүн мен, сиз бир тууган болсок деле, анан бирдей эле кальций ичсек Мм. деле менде болуп, сизде болбой калышы мүмкүн да, мисалы үчүн. Мгм. Ошондуктан кальций боюнча мындай айтыш кыйын. Бирок биз эмне ичсек, эмне жесек, ошолор баары бизден өтүп, бөйрөктөн чыгып, боордон өтүп, ошондой бир таасири бар да, кыскасы. Мгм. Анан көп мындай кальций ичкен адам бул риск көбөйөт. Мгм. Таш пайда болобу? Риск көбөйөт. Бирок таш 100% пайда болот деп буну Айтыш айтыш да кыйын. кыйын, э? Айтыш кыйын. Азыркы кезде мисалы лабораториялардын баягы кандай десем, возможностьтору көбөйдү. Минералдарга, кальцийге, калийге, башка эле бардык минералдарга анализ тапшырса болот. Мына жакында мен кышында тапшырдым анализ. Мгм. Витамин D жетишпейт экен. Чынында эле ошонун белгилери болду. Иче баштасам баягы белгилери кете баштады. Сиз кандай сунуштайт элеңиз? Ушул Бул минералдарды э, сиз айткандай м, мочекаменный болезньге кандай тиешеси бар? Керекпи ошол, кереги жокпу анализдерди тапшырып? көбүнчө адамдар мындай заара таштар оорусуну мындай укканда, ойлогондо мындай теоретически ойлошот да. Бул мисалы үчүн минералдарды токтотушубуз керек деп. Анан витамин D, конечно, тоже мындай сөөктөргө укрепленияга жардам берет да, ошондуктан тоже азайтыш керекпи дегендей кээде ойлор болуп калышы мүмкүн. Бирок витамин D бизге өтө керектүү витамин. Эмне үчүн? Потому что ал көп мындай обменный процесстерде катышат. Ошондуктан витамин Д'нин дефицити тоже мындай айткандай рискти көбөйтүп калышы мүмкүн. Ошондуктан биз витамин Д'ни сөзсүз тапшырып, контролдо кармап турушубуз керек. Кальцийдичи? Кальцийди сөзсүз тоже. Муну жоготуш деле туура эмес да. Анткени кальций деле айткандай, бул көп обменный процесстерде катышат. Анан мындай случай деле болот да. Мисалы үчүн бир адам кайра кайра заара таштар оорусу менен ооруй берет да. Анан сен мындай кандай тамактанасың, ошону жазып келчи деп жазганда, ал көрсөтөт да, көрсөткөндө көбүнчө молочный болуп калат. Молочный, конечно, это кальций. Анан мисалы үчүн 6000ден 1000ге азайткандан кийин уже акырын азайып, рецидивдер азайып баштайт. Дагы бир жолу айтып кетесизби? Биринчи белгилери баягы ооруганга чейин кандай белгилер болушу мүмкүн? М. Э, Катуу за- оору пайда кылгыча чейин. Заара таштар оорусу бул кандай айтсам, сиз туура эле айттыңыз, кээ бир эмес, эми көбүнчө случайлерде билинбей деле калышы мүмкүн. Случайно УЗИге барып туруп байкап табылып калышы мүмкүн да. Ал жанагы бөйрөктө таштар бөйрөктө биринчи очередь пайда болот да. Анан өсө берет. Самый главный биздин жана түтүкчү заара чыккан жолдорду кыспаганда, ошондо мындай симптом бербей калышы мүмкүн көбүнчө случайлерде. Жанагы мындай кичинекей кусочектер түтүкчөдөн өтүп барат, жана чийип кетип же тыгылып калган болсо, ошондо Оорутушу мүмкүн. аябай катуу оорутат, аябай катуу. Ошол кездерде пациенттерибиз эмне кылышты билбей калышат да. Кыскасы, вынужденное положение дейт. Мындай стенкага чыгып, мындай жер таппай калышат да, Жер кыскасы таппай. өзүнө. Анан жана обязательный симптомду айтсак болот, бул жана зааранын ичинде кандын Болушу. болушу, туура ошондой. Анда лаборатордук анализ да тапшырышат турбайбы, скрытая гематурия же кан өзү Ооба. деле кызыл болуп калышы мүмкүн көбүрөөк болгондо. Жакында сиздин баракчаңыздан, Авиценна клиникасынын баракчасынан сиздин жана эндоскопиялык метод менен ташты алып атканыңызды, аябай сонун кылып, кылдаттык менен алып атканыңызды көрдүк. Анан айткым келет, буну кандайча алып чыгат? Сөзсүз эле операция кылабы же ушул методикалар жөнүндө айтып бересизби? Бул эндоскопический метод боюнча бул эң кандай айтсам,
малоинвазивный метод деп коет го да. То есть биздин организмге минимально зыян келтирбей. минимально зыян келтирген. То есть биз именно конкретно акыркы случай боюнча биз жана заара чыккан каналдар аркылуу кирип, мочеточникке барып, ичине кирип, ташты табып, ушул жерден талкалап чыгардык. Бул эч жериңиз кесилбейт, бул кездечи. Ушундай операцияларда эч жериңиз кесилбейт. Операциядан кийин ошол эле күнү наркоз тараганда эле кете берсеңиз болот. Если мисалы үчүн общий наркоз болсо, бир 2 сааттан кийин, если спиналка болсо, то 5 саат приблизительно ошол убакытта кетип калсаңыз болот. Демек, операция деген атын биз туура түшүнүшүбүз керек, Кесилбейт эч жери, баягы заара, кадимки эле заара түтүкчөсүнөн кирип, жанагы акыркы кандай десем, заманбап медициналык оборудование менен, ошонун күчү менен сиздер алып чыгасыздар. Андан башка дагы кандай түрлөрү бар? Эндоскопиялык методдон тышкары. Эндоскопиялык методдон тышкары лапароскопиялык метод бар, бирок ал кичине кандай айтсам, бизге воздействиясы кичине чоңураак. И, конечно, мындай кесип алган методу да бар. Ал, конечно, уже көптөн бери уже кылынбай деле калды бизде Кыргызстанда. Жасалбай калды. Эми редкий случайларда кылынып калбаса эле, а так кылынбайт азыр. Көбүнчө азыр Кыргызстанда эндоскопиялык, анан лапароскопиялык метод менен кылууга аракет кылышат. Биздин клиникабызда ошол көбүнчө эндоскопиялык метод менен аракет кылабыз. Ал эң жеңил, заманбап методго кирет. Ал жанагы мисалы үчүн көбүнчө пациенттер бизден Турциядан келип алып, эми рецидив болот да, заара таштар оорусунча, анан таң калышат. Бизде дагы бар беле депчи, билишпейт да көбүнчөсү. Андан кийин уже бизден лечение алып, спокойно кете беришет. Ооба, эң жакшы. Мисалы, заманбап медициналык оборудование бул бир. Экинчиден, сизге окшогон, сиздей болгон жаштар ушул операцияны жасалгандыгы бул аябай жакшы. Мен дагы врач катары айтып кетким келет. Көпчүлүк биздин пациенттер сиз айткандай Турцияга барабы, мен өзүм деле көрдүм, Кореяга барабы, аябай кымбат, баягы акчаны сарптап чет өлкөгө барышат. Ошондой эле мен биздин көрүүчүлөргө айткым келет, бардык жактан, мейли урологиябы, же общий хирургиябы, же онкологиябы, бизде сонун мына Амантурдай врачтарыбыз бар. Лаборатордук обследованияларды бардык бул жерден жасаса болот. Заманбап медициналык оборудованияларда буюрса, азыр өкмөттүкпү же частныйбы поликлиника, больницаларда болуп калды. Кудайга шүгүр, Ошон үчүн биз айткыбыз келет, эч жака барбайлы, өзүбүзгө кайрылыңыздар, өзүбүздүкүн колдогула деп айткым келет. Туурабы? Ооба, туура. Анан дагы бир момент бар. Биздин клиникада плазменный стерилизатор деген бир жакшы нерсе бар да. Ал жана если билсеңер, эң жакшы, эң заманбап стерилизация методу. Ошондуктан жана гепатит деген башка жугуштуу оорулардан коркуш кереги жок. Бул дагы заманбап технология керет, аябай жакшы. То есть жана жасалган оборудованияларды, бычактарды баарын ошол жерден стерилизацияланат, да? Бул эң заманбап метод да, негизи кыскасы айтканда. Амантур, мына сиз айттыңыз, бир 10 жылдан бери операция кылып келатам деп. Эң чоң таш эсиңиздеби? Деги эле баягы уникальный операцияңыз жөнүндө айтып бересизби? Бир пациент, конечно, эсимде бар. Бул бөйрөктү, конечно, бөйрөктү полный мындай каптап деле калышы мүмкүн. Табарсызда чоң таштар болот. Анан жана мочеточникте бир пациентим болгон. Анын мочеточникте 1,5 сантиметровый таштардан 2 сантиметрге чейин 4 ташы болгон. Ошол эсимден чыкпайт. Аябай көп убакыт алган ошол операция, почти
3-4 саат жасаган болчубуз. Эми аякта кандай айтсам, ограниченный пространство. Анан ошондуктан муну уникальный случай деп айтсак болот. Дагы бир жолу айтып кетпейлиби, кандайча болгондо таш азыраак пайда болот, анан кийин жана методу профилактики кандай кылыш керек? Сиз азыр эле айтып кеттиңиз, УЗИге 1 жылда 1 жолу кеминде текшерип туруш керек. Бул бир. Анан суудан көбүрөөк ичиш керек дедиңиз. Туура, суудан көбүрөөк ичиш керек, суюктуктардан көбүрөөк ичиш керек. Анан ошол суюктарды боюнча көбүрөөк айткым келет. Мисалы үчүн суюктардан жана чай, кофе киреби, кирбейби деген суроолор болот да. Жана кофе, анан чай бул кандай айтсам, антижидкость деп айтсак болот. Эмне үчүн? Потому что бул напитоктор биздин организмден суюктукту чыгарат. Ошондуктан бул жидкостька киргизе албайбыз да биз урология катарынанчы. Если канчалык суюктук ичсеңиз, Мен көп чай ичтим десе, демек суюктукка кирбейт экен деп айткыңыз келет. Кирген менен ал көп суюктукту чыгарып атат да, чыгарып атат. Ошондуктан жана заара таштар ооруган менен пациенттерге биз айтабыз, муну азыраак ичиш керек деп. Баарын эле баягы ченем менен ичсе жакшы да. Ошол эле кофе деле же чай деле, как гепатопротектор, мисалы ошол эле гепатологдор айтат, баягы ченем менен кофе ичкиле, чай Если силерде заара таштар оорусу бир жолу пайда болгон болсо, анда муну кийинки таш пайда болгон риск көбөйүп турат деп айтабыз да. То есть сөзсүз бул заара таштар оорусу бул хронический, анан часто рецидивирующий оору деп айтсак болот. Если мисалы үчүн силер профилактика катары суроолор болгон болсо, анда биринчи очередте, конечно, бул водный режим, то есть суюкту көбүрөөк ичиш керек. Биз канчалык көп ичсек, ошончолук жанагы биздин микроэлементтер, заара түтүкчөлөрдө жуулуп турат. Жакшы. Экинчиден бул климат. Если силер мындай жаркий климатта, мисалы үчүн силер кухняда иштеп, ысыкта иштеген болсоңуз, сиз канчалык ичсеңиз, ошончолук мисалы үчүн заара катары чыгат, дем катары чыгат, өзүңүз тердейсиңер. Ошондуктан аябай көп термен тазаланып турат. чыгып турат. Демек, не только ысык жер эмес, еще физическая культура, жанагындай кыймыл, физкультура да жардам берет, Физкультура сөзсүз жардам берет. Эмне үчүн? Физкультура бул общий денебизге таасир этет. То есть жана обменный процесстерге жардам берет. Ошондуктан физическая культура обязательно. Биздин көрөрмандарга дагы бир жолу айтып кетесизби? Ооруну алдын алуу үчүн кайсы, мына айтып коелу, бир 5 факторду санап кетели. Кандайча болгондо ушул ооруну жеңилдетебиз, алдын алсак болот. Биринчи очередте, конечно, водный режим. Суюкту көбүрөөк ичиш керек. Сууну көбүрөөк ичиш керек. Экинчиден, обследование өтүп туруш керек. Бул, конечно, общий анализ мочи, УЗИ. Үчүнчү очередте бизде жанагы ожирение, ашыкча салмак, заболевание щитовидно-паращитовидных желез, ошолорду алдын алуу. Сахарный диабет, гипертоническая болезнь, деги эле ушул оорулардын баарын. И, конечно, обследование жана УЗИден сөзсүз өтүп туруш керек. УЗИден канча жолу өтүш керек, сунуштайсыз? 1 жылда 1 жолу же 2 жылда 1 жолу? Если силерде заара таштар оорусу болсо, анда биз мындай өзүбүздүн программабыз бар, бирок зыянсыз да ал. Канчалык өткүңүз келсе, ошончолук өтө берсеңиз болот. Но минимум хотя бы жылда 1 жолу өтүп койсо керек. 1 жолу өтүп койсо болот, Жакшы. Мына мисалы жакында мен бир таксиде кетип баратып, сурап калдым шопурдан, жаш бала экен. Сиз акыркы жолу качан барып текшерилдиңиз десем, эмнеге барам? Мен эч жерим оорубаса дейт. Кандай деп ойлойсуз? Ошого жооп бере аласызбы? Биздин эми канча жаштан баштап деги эле өзү жөнүндө текшериле башташ керек ушул мочекаменный болезньге? Если именно мочекаменный болезнь десек, аны кандай айтсак, эми ар ким, каждый организм бул индивидуальный случай, конечно, да. И если эми эчтеке беспокоить этпесе, айтыш деле кыйын. Бирок мындай факторлор бар.
айтып кеткендей эле факторлор бар. Если мисалы үчүн жумушуңузда ысык болгон болсо, если суюктук азыраак ичкен болсоңуз, если мисалы үчүн ата энеңизде, туугандарыңызда заара таштар оорусу пайда болгон болсо, сиздики риск бар. Ошондо силер өтүшүңүз керек. А если андай факторлор жок болсо, өзүңүз ошондой считать этсеңиз, то азыраак өтсөңүздөр болот. Сиз азыр айтып кетпедиңизби, көбүнчө оорулар баягы билинбей өтөт деп. Ошон үчүн алдын алууга барып текшериш керек, Азыр мына акыркы убактарда баягы эсиңиздеби, биздин коомдо көпчүлүгү, мисалы, туугандарыңыз болсо, мен дагы мындай сурайм да, ата энеңизге эмне подарка кыласыз, эмне белек кыласыз десем, мен бирөө айтат алтын подарить этем, бирөө курортко жиберем, бирөө чет өлкөгө жиберем дейт. Сиз бир гана менин классташым келип калды, ал айтты, менин балам дейт, Европада окуп келди, мына мен туулган күнүмө чекап подарить этти дейт. Бардык организм текшерилгенге дейт. Анан мен ошон үчүн текшерилип атам дейт. Сиз кандай деп ойлойсуз ошо боюнча? Конечно, биздин убакыт өткөн сайын биздин организмди поддерживать эткенге жыл сайын кыйыныраак болот. Если кандай айтсам, жашыңыз келип аткан болсо, Кайсыл жаш? Кайсыл жаш? эркектерге, аялдарга мындай Канча жаштан баштап? индивидуально, но в среднем хотя бы 40 жаштан баштап өтүп баштай берсеңиздер болот. Анткени айтып кеткендей эле көп нерсени биз упускать этип калышыбыз мүмкүн. Бул учурларда чекап мындай общий организмдин состояниясын түшүнгөнгө жардам берет. Сиз айтып кеттиңиз, мынакей Турциядан келет, бизге келип текшерилип атышат депчи. Анан мен айткым келет, бизде мына медициналык жардамбы, медициналык обследование, лабораториялык обследованиялар мына көбү айтат кымбат деп. Бирок салыштырмалуу, мына азыр жаңы эле айтып кеткен мисал боюнча, ал бала айтат да, ошол эле Америкада же башка өлкөлөрдө өтө эле кымбат экен да, обследование же лечение өтө кымбат. Биздин өлкөдө баягы салыштырмалуу арзан. Деги эле ден соолук арзан болбош керек. Сиз ушу менен макулсузбу? Негизи мындай жана жалпы айтканда деле биздин даже кошуна өлкөлөрдү салыштырса, биздики өтө эле арзан деп эсептейбиз. Көп эле процедуралар, мисалы үчүн Казакстанда, Өзбекстанда же Россияда салыштырсак, кээ бир случайларда 2 эсе кымбат деле болуп калышы мүмкүн. Анан биздин өлкөдө көбүнчө адамдар мындай, кандай айтсам, жеңилдиктенби, может быть, көп нерсени откладывать этип калышы мүмкүн. Кийин жасайм, эртең барам, бүрсүгүнү барам депчи. Калышы мүмкүн. Может быть, ошол үчүн ошол биздин проблемабызбы деп ойлоп калам да кээде. Туура айтасыз. Ошон үчүн биздин подкастыбыз биринчи байлык ден соолук, биринчи иретте ден соолукка көңүл бурайлы деп ушул теманы койдук. Рахмат сизге. Ишиңизге ийгилик каалайм, амантур. Дагы көп окуй бериңиз. Сиздин баягы жолуңуз ачык болсун деген эмне? Дайыма баягы пациенттер өзүнүн ден соолугун сыйлаган, өзүнүн ден соолугун билген пациенттер гана келсин. Благодарный пациенттер келсин. Анан колуңуз жеңил болсун ар дайым. Кандай гана пациент оор болуп келбесин, жакшы болуп айыгып кетсин. Сизге ийгилик каалайм.